Силер ошол малда кайсыл жерде чабып аткансыңар Алмазке? Кайсыл жер болчу азырында элестеткенде? Мындай элестеткен эми, короче, могун түз да мына. Могуну көрүп атпайсыңар, нар жагы эме болот. Ушунун эле түбүндө чөп чабып атканбыз да анан. Эми негизи ал күн эсимде дечи, эми бир кызыктай күн келгенде бир жарылуучу. Жер оодарылды, качтык. Ошол эми мен деле ошо тетиги эмеге чейин чуркап баргам, тиги жарга чейин негизичи. Анан кайра келип жана агам минисин, атам минисин куткарып алгам да. Эң этегинде экен как раз. Анан ошол эми ал күндөрдө алар эстен кетти. Эми бу жерде бир үй бүлө бар болчубуз да. Атам, апам. Эң улуусу ошондо 78-жылкы болчу, Назгүл деген. Андан кийинкиси мен болчумун. Эми кол аякка жараган экөөбүз болчук да. Анан ошол бир үй бүлө чөп чапканбыз, эртең менен келип саат 8-терде болчу да. Мен ал убакта 5-класс болчумун. Анан жер тиреп ушундай болду, азыр көрүп атасыңар да, могу жарлардын көчкөнү. Ошондо атам, апам, эки эжем кайтыш болгон да, ошол жерде төртөө. Анан дагы бир атаман кийинки иниси бар эле. Аны мен кайра келип, жардан келип куткарып, жерден куткарып алгам да. Жардын этегинде экен, как раз эң этегине барып, бетин жаап алган экен. Куткарып алгам да. Ошо 92-жылдын 19-август болчу, темен саат 8-тер. Эми жалпага келген кырсык экен да бул де. Анан биякта Аталаш Биртубановдун акем, мына бул жакта дагы басып калды. Мына иниси жүрбөйбү? Ошол ошондой болгон. Андан бери канча жыл өттү. Андан кийин биз чоңойдук, мына үйлүү жайлуу болдук, бала чакалуу болдук дегендей. Азыр 3 балам бар, Кудайга шүгүр. Эстейсиң эми ал истеген эми Кудайдын кырсыгы да, ал эч кимге эме кыла албайсың. Туурабы? Эми Кудайга шүгүр артында дагы ушу 5-өбүз калганбыз. Ушу эже менен бөлөк. Барыбыз ошо очор бачарбыз азыр. Өз оокаты менен, өз семьясы менен. Ошол моментте жер тиреп адыр көчкөн учурда сиз кайсыл жерде элеңиз, Алмазке? Биз чогуу эле болчук да ошол. Чогуу эле болгондо Сиз качып калдыңызбы? баарыбыз эле качтык. Анан эми баягы ичер суу көрөр күнүң болгону менен Кудайым сактайм десе, Кудай жоктон сактайм дейт го. Ошол сыңарындай көрөр күнүбүз бар экен да. Мен ошондо Тер жайлак деген жайлоодо элем. Эми жаңы чөпкө чыгалы деп аткан кезегибизде келинчегим уй сабап аткан. Уй сабап аткан кезектери ушундай катуу эме болуп калды. Катуу жер тирөө болуп калган кезекте биз чоң асканын астында болчубуз. Аскадан кандай десемби, боз үйдүн көлөмүндөй дебейин, бир машиненин көлөмүндөй, чоң грузовой машиненин көлөмүндөй аска кулап түштү. Жеңил машинадан экөө келет да. Аска кулап түшүп ошондо мен балчы элем. Балчылекти аралап, таштар чачырап бүт талгап кетти. Биздин ошондо биз коктун ичинде элек, бияк көрүнгөн жок. Ой, эмне болду экен деп кырга ат менен чыгалы десек, жылкы жаныбар астына эле билет экен, жылкы жаныбар 4 аякта эле керилип туруп калат экен. Эч мындай баспай эле. Туруп, кээде туруп 5 мүнөттө, кээде туруп 10 мүнөттө, кээде жарым саатта ушинтип бир канчага чейин десем болот. 3 күн, 4 күнгө чейин катуу эме болуп турду, жетти. Биз коктун ичине жата албай, тракторубуз бар эле, трактордун тележкасына кошунабыз бар болчу да бир. Аларды семьясы менен кечинде салып алабыз, кечинде кырга чыгып жатабыз. Эртең менен кайра оокат үчүн үйүбүзгө түшүп келебиз. Ошентип бир жумадай кыраңда жатып жүрдүк, кыргырда. Айылга канча убакта түшүп келдиңиз? Айылга мен бир жумадан кийин түшүп келдим. Атам ошол эле күнү келди, мен атам абышка агизекте тирүү эле. Андан кийин кайтыш болду. Келгенибизде үйлөрдү толук ичинде айылындагы үйлөрдүн башты 99% жарабай калган. Үй жарабай калган. Эл чатырда, боз үйдө, алачыкта, жеткен боз үйгө жеткен боз үйдө, жетпеген өзүнүкү бар өзүнүн боз үйүндө болуп,
çatırda olup ошентеме oldu. Жақшы ал уақытта Кыргыз өкмөтү дагы жақшы жардам берди. Солдаттар келди, студенттер келди. Бүт жардам берип атышты. Баягы ураган тамдарды бузуп кайра чыгарышка, тазалашка. Андан бөлөк мына да бирөөлөрдүн балдары жайлоодо жүргөндө, мал айдап баратканда таш тийип Ашым деген агабыздын бир кыз өлдү. Калдыбек деген агабыздын да бир баласы өлдү. Ошол Кызылжардын өзөнүндө 2 семьяны бала чакасы менен баскан, неберелери менен 2 абышка жайлоого чыгып, суунун өзөнүндө отурганда ошондо 2 семьяны көчкө басып калган. Алардан аяк жака техника да баралчу эмес, эч кандай сөөгү табылган жок. 2 семьянын калды ошол жакта. Мынау буудай айдалган жерде, ушунун наркы бетинде тескейде bir семья чөп чаап жүрүп, 2 кызы менен, өмүрлүк жары менен ушул жерде көчкүдө калды. Бул окуя 1992 жылы 17-18 августта болгон окуя эле.